Кыргызстандын Бермет болгон Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Фемида пансионатында 2026-жылдагы жайкы эс алуу сезону расмий түрдө ачылды. Биз бул жайда заманбап талаптарга жооп берген, кызматкерлердин ден соолугун чыңдоого, үй бүлөлүк эс алуусуна жана кесиптик өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк түзгөн көп функционалдуу борборго айландырууну максат кылып жатабыз. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев, Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев, Судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдахматова жана сот тутумунун өкүлдөрү катышты. Медирбек Асанбекович белгилеп кеткендей, аталган пансионат сот бийлигине 24-жылы өткөрүлүп, анын базасында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаменти алдында Фемида пансионаты мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Бул чечим сот тутум кызматкерлерин социалдык жактан колдоого алуу, алардын эс алуусу жана ден соолугун чыңдоосу үчүн заманбап шарттарды түзүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Конгресс холл боди түрүндө проектиси. Бүгүнкү күндө пансионатта бардык санитардык талаптар сакталып, эс алуучулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Буяк ысык, ар жагы жылуу, биягы муздак да. Өзүнүн эмеси менен. Азыркы учурда Фемида пансионатында 250 орун даярдалып, жылуу минералдык суусу бар 3 бассейн кызмат көрсөтүүдө. Ошондой эле эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында заманбап видео байкоз системалары орнотулган. Пансионатта 250 орундуу ашкана жаңы курулуп бүтүп ишке берилди. Bir ayda bitirəsiniz? Bir jumanın içinde sdavать ederiz Kuday Burcu. Мындан тышкары пансионаттын аймагында жаңы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу мерчемделүүдө. Жогорку соттун төрагасы белгилегендей, Фемида пансионаты келечекте сот тутумунун кызматкерлери үчүн эс алуу жайы гана эмес, кесиптик өнүгүүнүн, ден соолукту чыңдоонун жана тажрыйба алмашуунун заманбап борборуна айланышы керек. Биздин башкы максатыбыз сот тутумунун кызматкерлери үчүн заманбап, ыңгайлуу жана сапаттуу эс алуу шарттарын түзүү. Анткени кызматкерлердин ден соолугу, эс алуусу жана социалдык камсыздалышы сот адилеттигинин сапаттуу жүзөгө ашыруунун маанилүү факторлорунун бири болуп саналат. Ошол эле учурда Фемида пансионаты жөн гана эс алуу жайы болбостон, сот тутумунун кызматкерлеринин кесиптик өнүгүүсүнө кызмат кылган көп функционалдуу борборго айланышы керек. Өнүктүрүү планынын алкагында бул жерде заманбап конгресс холлду, дарылоо ден соолукту чыңдоо корпусун, кошумча бассейндерди жана башка социалдык объектилерди куруу каралган. Иш-чаранын соңунда катышуучулар эстеликке сүрөткө түшүп, Фемида пансионатынын 2026-жылдагы жайкы эс алуу сезону расмий түрдө ачылганын жарыялашты.